Бишкекте жай ортолоп күн кайнай баштады. Мындай ысыкта автобустарда кондиционердин жоктугунан жүргүнчүлөр кыйналып жатат. Жарандар маршруткалардан арылып, кенен автобустарда жүрүп калганын айтып, бирок аларда кондиционер сыяктуу шарттар түзүлбөгөнүнө нааразы. Абдан кыйналып атабыз. Мен недавно эле Чымкентке бардым. Ал жерде шторлары бар экен, кондиционерлери бар экен. Анан төлөй турган жерлерде бүт жерде бар экен да. Бизде только у входа прям толкучка болот. Ысыйт, мындай күн жакта отура албайсың. Кондиционер вообще жок, өтө кыйын болуп атат. Анан QR-кодду деле по всему салону коюп койсо болот. Элдер тиги жерден эмес, со всех сторон кирип эле төлөй берет да. Заманга жараша сонун болмо. Барларында жыргап эле атабыз. Анан бөөрүкей остановкалардын аттарын улам айтып турганы да жакшы болот эле. Мына унчукпайт. Остановкадан өтүп кетип да калып атабыз. Качан болот, эмне болот деп. Өзүңүзгө кандай болуп атат? Сиз мисалы баш ооруп кыйналгансызбы? Кыйын эле, азыр аябай ысык болуп атат. Өзүм 80ге чыкканбай ичемин. Анан кыйын. Салкын болуп турганда аябай жакшы. Внутричервный давление бар, анан ысыкта автобуска отурганда барып жумушка барганда уже жумуш иштей албай каласың да, аябай башың ооруп, кечке ооруп. Обязательно тримол ичмейинче, тримол билесиңер да дары. Тримол ичмейинче иштей албайсың да. Анан ичип кичине жазылып анан иштейсиң. Кудайга шүгүр ушунчалык мурун деген тиги маршруткада тыгынып, тердеп ошон жүрчү эмес белек. Азыр ага караганда бир топ жакшы, но кондиционер болсо андан да жакшы болот. Негизи кондиционер болсо го комфорт болуп жакшы эле болмок болчу. Анан бизге көп билинбейт, анан мисалы карыган адамдарга может эме билиништ болуш керек. Бизге действительно кондиционер бар жакшы да. Биздин эмеге деле Кыргызстандын климатына делечи. Башында ошолорду ойлонуп алса болмок эми. Азыр деле кеч эмес, алса жакшы го. Алып калар. Ысыкта кандай? Мисалы Ысыкта кыйын эле болот, ысыкта кыйын эле болот. Ал үстүнө бизде погода көрүп атасың да. 40ка жакын барып атпайбы. 40тан деле ашып кетип атат. Андай убакта кыйын эле болот. Арабызда канча-мынча погодага чыдабаган эмелер бар да. Картаңдар бар, жаштар деле бар. Аларга кыйын эле болуш керек. Бизге деле кыйын эле, эми чыдайбыз да. Эми өзү азыр жай мезгил да. Күн ысыганда бул деген эми аны өзгөртө албайсыз го ысыгансаң, бирок автобуста кондиционерлер койсо жакшы, бирок ал өкмөттүн тарабынан чечилчү маселе да. Анан ошого чыдап деле, бирок көбүнчө биз деген ушу салкындаганда чыкканга аракет кылып атабыз, эшикте чыкпаганда, көйлөккө жүргөнгө, мындай устак суу менен өзүбүздү денебизди муздатканга аракет кылып атабыз, башка айла жок. Учурда Бишкекте кондиционери жок 1100 автобус бар. Ушунча автобуска кондиционер орнотуу керек болот. Дагы 85 Isuzu автобустарында муздак желдеткич бар. Ошондой эле жакында Кытайдан келген, бирок каттамга чыга элек 120дай электр автобуста кондиционер орнотулган. Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасы автобустарга кондиционер орнотуу маселесин чечүүнүн үстүндө иштеп жатышканын билдиришти. Бизде мындай 2 компания кирди. Азыр сыноо үчүн коюп атабыз. Где уже почти закончили коебуз. И потом будем проверять кандай жакшыбы, жакшы эмеспи. 2 компания берди бизге кондиционер. 3-чү дагы кече келген. Азыр сүйлөшүп атабыз кандай на каких условиях они нам дадут эти кондиционеры. Азыр сыноо бүткөндө анан потом биз уже карайбыз канчаны количествону канча коебуз и канча баасын кандай алабыз. Борбор калаадагы автобустарга качан кондиционер коюлуп бүтүп, ага канча акча кетери азырынча белгисиз. Бул маселе чечилгенге чейин жүргүнчүлөр жайдын аптабында ичи кенен, бирок үп болгон автобустарга түшүп жүргөнгө аргасыз болот.